Esep sаны 4. Oş şaары Sulaymан Bol komandası aldı. Егемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата Ошто спорттук иш-чаралар башталды. Учурда Төлөкөн ат майданында бүйүр кызыткан көкбөрү жана ат оюндары өтүп жатат. Бүгүн Мелдештин 2-чи күнү улануудан сатка айланган президенттик тобу жыл сайын майрамга карата өтүп келет. Улуттук оюндарына жалпысынан 1000 чукул спортчулар катышуусу күтүлүүдө. Чет өлкөдөн дагы катышуучулар жана коноктор бар. Жалпы байгеге спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан 9 миллион 700 миң сом каралган. Ал эми президенттин фондунан батир жана байгелүү орундарга акчалай сыйлыктар бөлүнгөнү маалымдалат. Эң негизгиси бул улуттук оюндар аң сезими аябай терең, ар дайым биз жоокерликке даярдаган көчмөн элбиз, жана философиялык мурастуу ыйыктуу сабактары көп болуп келет да. Мындан тышкары биздин Борбордук стадиондо, Сүйүнбаев атындагы Ош шаарындагы стадиондо спорттун улуттук түрлөрү дагы орун алмакчы. Ал жакта балбан күрөш, бизге Кыргызстанда белгилүү болгон алыш күрөшү бар. Көкбөрү жана ат оюндарын көрүүгө өлкөнүн 7 дубанынан күйөрмандар келишкен. Алар өздөрүнүн командасын колдоп, улуттук оюндарды кызытышууда. Мына оюн кыздыктуу болуп атат. Ушуну атан шарт түзгөн жетекчилерге да рахмат. Мына эл баары биз кубанып, балдарыбыз мынакы улак салган сайын кубанып отурабыз. Балдардын өмүрүн берсин, ден соолук болсун, заманыбыз тынч болсун, элибиз эстен болсун. Достук командасына күйөрмандык кылып атабыз. Майрам аябай сонун, аябай чоң деңгээлде өтүп атат. Токмоктон келгенбиз. Ызкөл областынан келгенбиз. Мурас командасына болейт этип, өзүбүздүн ардагер командасы болуп ойноп атабыз. Жакшы атат, рахмат. Күйөрмандык кылып атат. Достук командасына. Куда калса элдин бардыгы маанай жакшы. Мына эртеңки 31-деги ким президенттик кубокко жетет, анда биз күтүп отурабыз. Спорттук иш-чараны өткөрүүгө Ош облусу боюнча 800 чукул милиция кызматкерлери тартылган. Алар бул күндөрү коомдук тартипти, жарандардын коопсуздугун камсыздоо, укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Чындыгында жарандардын кээ бир түшүнүмүн кабылсын суранабыз. Анткени биздин негизги жолдор жабылып, кийинки жолдор менен жүрүүгө туура келет. Атайын автоунаа токтолуучу жайларды даярдаганбыз, ошол жерлерге токтолуш керек. Андан сырткары ошол күндөрү кээ бир аламан ат чабыш жүрүп жаткан негизги жолдордо дагы жарандардын жүрүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Президенттин тапшырмасына ылайык быйыл эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ош шаарында өтөт. Маданий иш-чаралардын негизги бөлүгү дал ушул борбордук аянтта болмокчу. Учурда өзүңүздөр көрүп тургандай кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Маданий иш-чараны өткөрүүгө жалпысынан 1000 жакын чыгармачыл жаамат тартылган айтылды. Ал эми келген коноктор 80 миңге жетүүсү күтүлүүдө. Эртең менен саат 10-до башталган кечки түнкү 12-ге чейин абдан чоң деңгээлдеги концерттер болот. Андан тышкары бул жакта элибизге сюрприз болгон бир жаңылыктарды дагы даярдап атабыз. Аны ошол 31 күнү көрмөкчү. Мындайча айтканда, даярдык аябай чоң деңгээлде. Тапшырма Акылбек Үсөнбековичтен дагы, Садыр Нуркожоевич дагы бизге абдан катуу талап койгон, чтобы элдин эгемендүүлүгүбүздү жогорку деңгээлде белгилөө боюнча. Анткени биздин ушул эгемендүүлүктү ар бир жараныбыз, ар бир ушул Кыргызстандын жараны өзүнүн көкүрөгүнө сактап калгандагыдай күндөрдү өткөрүү боюнча. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк майрамына мамлекет башчы Садыр Жапаров катышат. Негизги иш-чаралар 7 локацияда болот. Салтанат мамлекеттик тууну көтөрүү менен башталат. Ал үчүн Алмек Датка этнографиялык борборунда бийиктиги 60 метр болгон желек сап орнотулду. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган илимий практикалык конференция жана анын эстелиги ачылат. Мындан сырткары Ош достуктун шаары аталышындагы фестиваль, парктардын ачылышы, маданий кароо сынактар жана кыргыз-казак айтыштары орун алат. Асель Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.